Жакыптын Ыскактын батасын алышы. Башталыш 27 бөлүм жана 28 бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Ыскак карып, көзү көрбөй калды. Ал улуу баласы Эсапты чакырып алып, "Уулум", деди. "И ата", деди Эсап. "Мына, мен карыдым. Качан өлөрүмдү билбейм", деди Ыскак. "Жа, садагыңды алып, талага барып, мен үчүн аңулап, анан мен жакшы көргөн тамакты жасап, алып келип бер. Жеп, көзүмдүн тирүүсүндө сага батамды берип калайын". Ыскак ушундай деп жатканда Рабига баарын угуп турган. Анан Эсап аңуулаганы кеткенде ал уулу Жакыпка мындай деди: "Мен азыр эле атаңдын Эсапка мен үчүн аңуулап келип этиң бышырып бер. Аны жеп, анан көзүмдүн тирүүсүндө жараткан эгенин алдында сага батамды берип калайын" деп жатканын уктум. "Эми, уулум, айтканыма кулак салып, тилимди ал. Малга барып, улактардын семизинен экини алып кел. Мен атаңдын жакшы көргөн тамагын бышырып берейин. Аны атаңа алып бар, ал жеп, көзү тирүүсүндө сага батасын берсин". Бирок Жакып энесине: "Агам Эсап түктүү адам, мен болсо андай эмесмин. Атам мени кармалап көрүп, алдаганымды билип койсо, бата эмей эле каргыш алып калбайын", деди. Ошондо энеси: "Сага тийчү каргыш мага тийсин, уулум. Сөзүмө көнүп, айткандарымды алып кел", деди. Жакып барып, улактарды энесине алып келди. Энеси атасы жакшы көргөн тамакты жасады. Анан Эсаптын үйдөгү эң жакшы кийимин алып, кичүү уулу Жакыпка кийгизди. Улактардын терисин анын колдоруна, мойнунун түксүз жерлерине ороду да, өзү жасаган тамак менен нанын уулу Жакыптын колуна карматты. Анан Жакып атасына барып: "Ата", деди. "И балам, кимсиң?" деп жооп берди Ыскак. "Тунуңуз Эсапмын", деди Жакып атасына. "Айтканыңызды аткардым. Өйдө болуп олтуруп, мен алып келген аңдын этинен жеп, мага батаңызды бериңиз". "Тез эле таап келдиңби, уулум?" деди Ыскак уулуна. "Уулу ага, сиздин Кудайыңыз жараткан эге жолумду ачты", деди. "Жакын келчи, кармап көрөйүн, уулум. Чын эле уулум Эсапсыңбы же башкасыңбы?" деди Ыскак Жакыпка. Жакып атасынын жанына барды. Атасы кармалап көрүп: "Үнүң Жакыптын үнүндөй, колуң Эсаптын колунда экен", деди. Жакыптын колдору агасы Эсаптыкындай түктүү болгондуктан Ыскак Жакыпты тааныбады. Батасын берердин алдында: "Сен чын эле Эсапсыңбы?" деп сурады. "Ооба", деп жооп берди Жакып. "Алып кел, уулум атып келген аңдын этин жейин да батамды берейин", деди Ыскак. Жакып атасына тамак анан шарап алып келди. Атасы тамактан жеп, шараптан ичти. Анан ага: "Жаныма келип, мени өпчү, уулум", деди. Жакып жанына барып атасын өпкөндө, атасы анын кийиминин жытын сезип, мындай деп батасын берди: "Менин уулумдун жыты жараткан эге батасын берген талаа жытындай. Кудай сага көктүн шүдүрүмүн, жердин соорусун берсин. Эгиниңди мол кылсын, шарабыңды кенен кылсын. Түркүн эл сага кызмат кылып, уруулар сенин алдыңда тизе бүксүн. Боордошторуңа бийлик жүргүз. Бир туугандарың сага таазим кылышсын. Сага каргыш айткандар өздөрү каргышка калсын да, батасын бергендер батага марышсын". Ыскак Жакыпка батасын берип бүтүп, Жакып чыгып кетери менен агасы Эсап аңчылыктан келип калды. Ал да тамак бышырып, атасына алып барды. Анан атасына: "Ата, өйдө болуп, уулуңуз алып келген аңдын этинен жеп, батаңызды бериңиз", деди. "Сен кимсиң?" деди ага атасы Ыскак. "Тунуңуз Эсапмын", деп жооп берди Эсап.
Исқақ селт етіп катуу чочуп кетти да, анда мен үчүн аң уулап алып келген ким эле? Сенин алдыңда эле мен андан жебедимби? Мен ага батамды бердим. Батамды ошол алды, деди. Эсап атасынын сөзүн укканда ачуу добуш менен бакырып ага мындай деп жалбарды: "Ата, мага да батаңызды бериңиз." Иниң коолук менен келип, сенин батаңды алып кетти, деди Исқақ. Эсап: "Аты бекеринен Жакып эмес да. Ал мени 2 жолу алдады. Мени туңгуштук укугумду алды. Эми батамды да алып кетти. Чындап эле мага бере турган батаңыз калган жокпу?" деди. Исқақ ага мындай деп жооп берди: "Мен аны сага төрө кылдым. Туугандарыңдын баары ага кул болот. Мен ага дан менен шарапты бердим. Эми сага эч нерсе кыла албайм, оолум." Эсап атасына: "Ата, сиздин бир эле батаңыз бар беле? Мага да батаңызды бериңиз, ата!" деп бакырып ыйлап кирди. Ошондо атасы Исқақ ага мындай деди: "Меккенин көк шүүдүрүмүнөн алыс болот. Жердин семизинен оолак болот. Кылычың менен күн көрөсүң, иниңе кызмат кыласың. Убакыт келип ага каршы чыгасың да анын моюн туругунан бошоносуң." Атасынын батасын алганы үчүн Эсап Жакыпка кекенип калды. "Атамдын көз жумарына аз калды. Азалуу күндөр өткөндөн кийин иним Жакыптын көзүн тазалайм", деди Эсап өзүнө өзү. Бирок бирөө улуу баласы Эсаптын бул оюн Рабигага жеткирип барды. Рабига киши жиберип, кичүү уулу Жакыпты чакыртып алды да: "Мына, агаң Эсап сени өлтүрөм деп кекенип жүрөт. Эми уулум, менин тилимди ал. Араңдагы агам Лабандыкына кач. Агаңдын ачуусу тарагыча аныкында жашай тур. Агаңдын ачуусу тарап, ага кылган ишиңди унутканда, сага киши жиберип алдырып алам. Бир күндө экөөңдөн тең айрылгым келбейт", деди. Анан Рабига Исқакка мындай деди: "Мен хет келиндеримден тажадым. Жакып да бул элдин кыздарына, хет кыздарга үйлөнсө, анда мага жашоонун эмне кереги бар?" Исқақ Жакыпты чакырып алып мындай деди: "Канаандыктардан аял алба. Паддан Арамдагы таятаң Бетуэлдикине барып, ошол жердик таякең Лабандын кыздарынын бирине үйлөн. Анан батасын берип: Кудуреттүү Кудай, сени жалгап, тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтүп, сенден көп эл чыксын. Ал Ибрайымга берген батасын сага жана сенин тукумуңа берсин. Кудай Ибрайымга берген, сен азыр жашап турган ушул жер энчиңе тийсин", деди. Ошентип Исқақ Жакып менен коштошту. Жакып Паддан Арамга өзүнүн жана Эсаптын энеси Рабиганын агасына, Арамей Бетуэлдин уулу Лабандыкына кетти. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо: бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо:
Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com